Саламатсыздарбы, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Көрсөтүүнүн кезектеги коногу Азаттык радиосунда дээрлик 15 жыл убакыт иштеген журналист Баян Жумакадыр кызы болмокчу. Баян эже, саламатсызбы? Эми алгачкы суроо сөз эркиндигине байланыштуу бир суроо да. Мына Прагада ушул Азаттык радиосунда көптөгөн жылдар бою журналист болуп иштедиңиз. Сөз эркиндигинин күнгөй тескейи ал жактагы бул жактагы сөз эркиндигин салыштырып караганга сизге бир айтчу нерсеңиз болсо керек менимче. Кыргызстандагы сөз эркиндиги сиздин бааңыз кандай? Негизи Кыргызстандагы сөз эркиндиги мүмкүн чектелет чыгар. Биздикке жакпаган жактары бардыр. Ал жактарга бир чектелүү бардыр, бирок негизи сөз эркиндиги бар деп айтар элем. Анткени бая Бакиевдин бүтүп бараткан эрасына салыштырмалуу, же болбосо Акаевдин бүтүп бараткан соңку кездерине салыштырмалуу андай кескин чектөө жок. Журналисттер өз ой пикирин жазат, эркин жазат. Башка катардагы адамдар дагы өз ой пикирин кеңири айта алышат. Бирок ошого карабастан мен айтар элем, сөз эркиндигин мындай эмне болсо да, кандай сөз болсо дагы бирөөнүн абийирине шек келтиреби, же болбосо бирөөнүн бир аброюн түшүрчү нерсеби, баары бир ошого карабастан айта бергендик бул туура эмес деп эсептейм. Анткени философиялык жактан алып карасак, бирөөнүн эркиндик чексиз эмес, ал бүтөт. Ал башка бирөөнүн эркиндигин чектей баштаганда бүтөт. Анын чеги ошол жерде. Ошон үчүн мен айтар элем, бир фактыларга таянбаган, чындык, реалдуулукка таянбаган нерселерди жаза берүү, же болбосо кооштуруп, окшоштуруп, бир жерден бир фактыны suurуп алып, башка бир жакка жамактоо, бул сөз эркиндигине жатпаган нерсе. Анан Кыргызстанда андай нерселер барбы, жокпу? Бул жердин реалийлерин карап, бул жерде жашабагандыктан мен так айта албайм, бирок негизи бул орус басма сөзүндө дагы, медиасында да көрүп жүрөм. Кайбир нерселерди башка бир жерден алып, башка бир жерге жамактоо жүрө боло жүргөн нерсе экен. Бул эркиндик деп айта албайм. Ал эми жалпылап айтканда Кыргызстанда сөз эркиндиги бар. Азаттык радиосунун өзүнө дагы кээде ар кандай сындар айтылып калып жүрөт. Мындай бир туруп тигил жакка болуп кетти, бул жактын сөзүн көбүрөөк сүйлөп койду деп, мисалы үчүнчү. Айрым бир периоддордо ошондой болду деген ушундай бир баалар бар да. Деги эле ушул Азаттык радиосундагы сөз эркиндигинин чен өлчөмү каерден башталып, каерден бүтөт? Бир оптималдуу бир формуласы барбы сөз эркиндигинин? Абдан кычыктуу суроо бердиңиз. Азаттык радиосу Американын Конгресси тарабынан каржыланат. Негизи Азаттыкта иштеп жүргөнүмдө жылына бир жолу болуучу ревьюларда, ишти текшерүүдө өтө эле америкалашып кетти, Американын көз карашын өтө эле жактап кетти деген пикирлерди айтылчу, сын пикирлер бизге текшерүүчүлөр тарабынан, ошол эле америкалыктардын өздөрүнүн атайын дайындалган топ тарабынан. Же болбосо өтө эле оппозиция жакты колдоп кетти, же болбосо өкмөт жакты колдоп кетти деген да пикирлер болчу. Бирок менин айтарым, мен ушул 15 жылга жакын иштедим. Менин көз карашымда тигил же бул материалды чагылдырууда чоң ролду редакциянын башчысы ойнойт. Жана чоң бөлүм башчыларынын пикири роль ойнойт. Мисалы үчүн редакциянын башчысы кайсы бир кычыктуу, айрыкча опурталдуу бир окуяларды чагылдырганда өтө кылдат эки тараптын тең пикири, эки тараптын тең көз карашы, эки тарапта тең болгон окуялар тең салмактуу, тең кайсы бир жакка бурбай, кайсы бир тарапка жан тартпай чагылдырылышына шарт түзүү керек жана ошону талап кылуу керек. Анан баягы бул жерде чындап айтканда, орусчалап айтканда адам фактору, человеческий фактор роль ойноп кетиши мүмкүн. Жана мисалы үчүн Оштогу окуялар, Жалал Абаддагы окуялар чагылдырылган учурда
Азаттыктын кыргыз редакциясы менен өзбек редакциясына менин угушума караганда, мен ал убакта иштечү эмесмин, ар ким өз тарабын жактап атат деген абдан кескин сын пикирлер айтылды. Бул жакта менимче ушу эки редактор тең, эки редакциянын башчысы тең абдан кылдат, абдан ушу бири-бири менен сүйлөшүп керек болсо тең салмактуу чагылдырууга аракет кылуу керек эле. Анан экинчи бир байкаган нерсем, мисалы үчүн Американын Иран менен мамилеси өтө начар болгондуктан, эми азыр жылдан жылга кичине жакшырып баратат, бирок начар болгондуктан бизге могу Иран тууралуу макала жазганда көрсөтмө келчү да, Иран тууралуу макалада моуну момундай чагылдырасыңар деп. Анан бир топ жыл иштеген журналисттин көзүнө урунбай койбойт. Жакшы нерсенин да бир аз негативдүү жагын көбүрөөк алып чагылдырган. Мисалы үчүн адам укуктары, аял укуктары деп кыйкыра берчүбүз да, айта берчүбүз көп учурда. Азаттыктан макала бергенде, материал бергенде, бирок негизи жакшылап талдап карасак, Ирандагы аялдардын укуктары ошол эле башка араб өлкөлөрүндөгү, Аравиядагы же болбосо Бириккен Араб Эмирликтериндеги аялдардын укугунан бир аз жакшыраак десем болот. Мисалы үчүн Бириккен Араб Эмирликтеринде көп жылдар бою аялдар шайлоого укуктуу эмес болчу, жана шайланууга укуктуу эмес болчу. Ал эми Иранда аял шайланууга укуктуу жана шайлоого укуктуу, парламенттин мүчөсү болууга, министр болууга укуктуу. Аны бул маселеде эч ким чектебейт. Жана менин жеке пикирим, бул жерде бир аз Американын көз карашы үстөмдүк кылып, жана ал баягы өзүнүн дүкөнү болгондуктан өзүнүн көз карашын таңбалап койчу кээ бир учурларда. Сиз көп мезгилдер бою сыртта жүрдүңүз да. Сыртта көп мезгил жүрүп, анан ичинде мына аралашып, ичинде кайнап Кыргызстанда жашап атасыз азыр. Сизге дароо эле мындай бир комсоо жерлери же болбосо бир артыкчылыгы дароо көрүнөт болуш керек Кыргызстандын. Бизде кандай экен негизи? Мен сурайын дегеним, демократия кандай өнүгүп жатыр? Шумдук болуп эле өнүгүп жатырбы же бир белгисиз жактан белгисиз жакка кетип аткандай болуп эле ушундай көрүнүш бекен? Кандай баам салдыңыз? Эми алгач биринчи сурооңузга жооп берейин. Мен Бишкекке көп жылдар бою келбей, өзүмдүн жеке турмушума байланыштуу келип калганда эң биринчи көзгө урунган нерсе, шаарда абдан кооз жакшы имараттар пайда болуптур. Бул көп жерде шаардын ажарын ачып, баягы жапыс шаардан бийик шаарга айландырып, чын эле шаарды жакшы жакка өзгөртүптүр. Экинчи бир нерсе бул машиненин көптүгү. Эми Бишкекте машина адамдан көбүрөөк болуп калгандай көрүндү да мага. Анан эң одоно нерсеси жолдо жүрүү эрежелер, тартиптер, машина айдоо тартиптери такыр сакталбайт экен. Эми такыр сакталбайт дегеним кичине аша чапкандык болоор, бирок абдан көп бузулат экен да. Анан бул жерде жүрүш жөө адамга дагы, машинелүү адамга дагы бир топ опурталдуу болуп калыптыр. Мына ушул жагы көзгө урунду. Ал эми Кыргызстандын жалпы өнүгүшү, Кыргызстандын жараны катары албетте ичибизден ар ким ичинен ойлойт. Өлкөм батыраак өнүгүп, бутуна туруп жакшы өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп кетсе экен деп. Бирок тилекке каршы мен андай жылышты байкаган жокмун, байкай элекмин. Жумушсуздук баягы биз көрүп билип жүргөндөй эле. Анан көзгө урунган нерсе паракордук. Жеке мындай күнүмдүк турмушта дагы бир нерсени, бир ишти бүтүрө албай турсаң, жакын туугандарыңан көп угат экенсиң, жора жолдоштон көп угат экенсиң, бере койбойсуңбу деп. Бул ар бир майда нерсе да, чоң нерсе да пара менен бүтүрүлүп жатат дегендикти билдирет. Ошон үчүн менин оюмча ушул коррупция башынан баштап аягына чейин, ушу төрөлгөн, жаңы төрөлгөн баланын деңгээлине чейин биздин өлкөнү аябай каптап, аябай чулгап, ушу денесине өсүп жаткан жана рак шишигиндей болуп баратыптыр да. Мени ошо абдан капа кылды. Ал эми демократияны кандай деп айтсам, бул жерде айтыш өтө татаал. Биз парламенттик системада жашап атабыз деп айтып атабыз, аны өнүктүрүүгө далаалат кылып атабыз деп айтабыз. Анан бирок экинчи жагынан парламенттик система болгондон кийин ошо парламенттин мүчөлөрү
партиялардын лидерлери негизи өкмөттө отуруш керек эле да. Ошолор отуруп, ошолор пландарында жазып, программаларында көрсөтүп аткан иштерди алга жылдырууга, ошол программаны ишке ашырууга далалат кылыш керек эле да. Бирок чындыгында карап турсаң, майда бир ишканадан баштап, чоң өкмөт башына чейин баары СТПК партиясынын кол алдында калыптыр да. Негизи эми катуураак айтсам тепсендисинде калыптыр деп айтат элем. Анткени ар бир айыл өкмөтүнөн баштап дүкөндө турган адамбы же болбосо бир кассада, почтада иштеген адамбы баардыгы ошо партиянын мүчөлүгүнө, ким кайсы партиянын мүчөсү, ким кайсы партиянын мүчөсүнүн тууганы же жакын жолдошу же кудасы ошондой принцип менен бөлүнөт экен. Бул мен муну демократия дегенден абдан алысмын, бул анархияга көбүрөөк окшоп турат. Баян эже, сиз кандай ойдосуз? Кыргызстанда интеллигенция барбы? Эгер болсо, анын деңгээли жөнүндө эмне айта аласыз? Деги эле көпчүлүк айтып атат, Кыргызстанда мындай интеллигенция сөрөйлөр бар депчи. Анан сиз буга кошуласызбы? Деги эле интеллигенция эгер бар болсо, алар кимдер жана анын деңгээли, коомдук жашоодогу алардын катышы, алардын орду жөнүндө бир кыскача эмне айта аласыз? Менин пикиримде интеллигенция жок деп айтуу бул туура эмес. Интеллигенция бар. Айрыкча маданият, адабият тармагына катышкан, тармагында иштеп жаткан интеллигенция бар. Алар өз ишин аткарып атат. Бирок менин пикиримде баягы советтик доордой же болбосо советтик доорду коюп эле баягы перестройка учурун карасак, ошондо интеллигенция абдан күчтүү чыкпады беле. Ошондо сөз эркиндиги, жаңы баягы ачыктык, айкындык болуп аткан кездерде интеллигенция сүйрөгөн ошол кездеги локомотивде. Анткени ошолор кайсы тармакта иштебесин, медицина тармагындабы, техника тармагындабы же болбосо адабият, маданият тармагындабы, ошолор биринчи чыгып, ошолор проблемаларды көтөрүп, ар бири өз иштеген тармагында абдан көйгөйлүү болуп аткан проблемаларды көтөрүп, деги эле коомдун өнүгүшүнө, биздин ачык коомго кадам шилтешибизге абдан чоң роль ойногон. Азыр болсо интеллигенция менин байкашыма караганда ар кимиси өз арбайын согуу менен алек. Менимче, мисалы үчүн киночулар өзүнүн ой пикирин, көз карашын, турмушка болгон, коомго болгон көз карашын, ал тургай экономикага болгон көз карашын өзүлөрүнүн чыгармаларында чагылдырууга аракеттенет. Медицинанын жакшы көрүнүктүү өкүлдөрү болсо өз тармагында бир нерсени оңдогулары келет. Өз тармагында баягы илим, билимдин, техниканын жетишкендиктерине таянып, жогорку технологияларга таянып операцияларды жүргүзүүгө, мисалы үчүн медиктер же болбосо кайсы бир ойлоп табууларга активдүү катышып, ошол тармакты жылдырып атышат. Ал эми биздин азыркы коомдун деги эле көйгөйлүү маселелерин чагылдырып, ошону кайсы бир деңгээлде алга жылдырууга, чечүүгө далаалат кылып, ошол локомотивди сүйрөөгө интеллигенциянын чамасы да жок. Анан менимче каалоосу да жокпу. Айтор интеллигенциябыз бар, бирок ар кимиси өз иши менен алек. Анан бири айта кетчү нерсе, менин байкашымда эл мурда интеллигенция деп баягы улут атасы деп коелу, улут агасы деп коелу, Чыңгыз Айтматов, Казат Акматов баштаган кишилерге таянып, ошолор эмне дээр экен деп элейип карап турган болсо, азыр андай жок. Азыр интеллигенция өз аброюн согуп атат. Ал эми момундай бир терс пикирлер, мисалы үчүн эми кээ бир музыканттар бир жерден анча-мынча алдамчылык кылып, өзүнүн жеке менчик жеке кызыкчылыгында жерлерди ээлеп алышыптыр, же болбосо имараттарды ээлеп алышыптыр деген сөздөрдөн улам, деген айын сөздөрдөн улам интеллигенциянын аброю да түшүп кетип атат. Ошол жагы бар да. Негизи биздин интеллигенция ушул көйгөйлүү маселелерди бириктирип
биригип чечүүгө далалат кылса жакшы болмок, бирок интеллигенция өз аброюн согуп атат. Батышта, Европада ушундай бир кырдаал түзүлдү, алар руханий деградацияга барып такалды деген көз караштар дагы бар. Ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө дагы ушундай эле пикир бар. Кыргызстан бүгүнкү күндө ушул моралдык руханий деградациянын чеңгелинде турат депчи. Ушул эки Батыш Европа тараптагы анан Кыргызстандагы ушул руханий абалды кандайча салыштырат элеңиз? Окшошконго мушташканбы же бирөөсү таптакыр эле башка деңгээлде, бирөөсү башка деңгээлде кандай? Менимче баягы орусча айтканда разброд и шатание деген бар го, бир кайсы бир руханий баалуулуктардын башка жака өзгөрүп, таптакыр эле башка кейипке айланып, башка бир мисалы үчүн азыр көпчүлүк элде ар, намыс, уят, ыйман кыргыз коомчулугунда. Бул баалуулуктар кандайдыр бир артка сүрүлүп, ал эми жаштардын алдында көпчүлүк жаштар акча тапсам, жакшы жашасам, кооз жашасам, орусча айтканда, жакшы машинем болсо, жакшы эс алуучу жайым болсо, дачам болсо, ошондой баалуулуктарга көбүрөөк ооп кетишти. Ал эми Батышта бул этап өткөн этап. Алар бул этапты бизде эле азабын тартып, жакшы жаман жагын ээлеп өтүп кетишкен алар. Аларда мисалы үчүн чын баягы ыйман, тазалык, баягы ак ниеттүүлүк, ушулар биринчи орунда турат да. Мисалы үчүн мен биякта азыр Германияда жашап аткандыктан немистердин эле баалуулугун алып айтайын да. Мисалы үчүн салыкты өз учурунда төлөө, анан биздикиндей албетте өз денесин сатып акча тапкандар бар ал жерде деле. Бирок биздикиндей өтө чоң масштабта эмес. Анан көпчүлүк учурда мен азыр көчөлөрдөн байкап атам, денесинин көп жерин, аз жерин жаап, көп жерин көрсөткөн кыздар көбөйүптүр. Батышта деле бар мындай көрүнүштөр, бирок мынчалык массалык түрдө эмес. Ошон үчүн мен айтар элем, Батыш азыркы биз өтүп аткан этаптан өтүп кеткен. Алар баары бир адамзат болгондон кийин өзүнүн түпкүлүктүү баалуулуктарына кайтып келет. Эртеби кечпи. Ал эми биз азыр ошол этаптан өтүп атабызго деп ойлоп жатам да. Бир канча жылдан кийин ушул экономикалык кыйынчылыктар жөнгө салынып, өлкө стабилдүү өнүгө баштап, ошондой үмүт бар да, өнүгө баштаса, коомдагы бир тарбияны, жаштарды тарбиялоону колго алса, менимче бул нерселер кайра эле өзүнүн түпкүлүктүү баалуулуктарына кайтып келет. Ана эми руханий баалуулук деп мен айтып атпаймынбы? Азыркы заманда бизде Кыргызстанда ошо акча табуу, акчаны эң биринчи катарга коюу бул үстөмдүк кылып баратат. Бул табигый нерсе деп билүү керек. Бул тепкичтен, бул баскычтан биз өтөбүз кайсы бир мезгилде. Руханий абал, экономикалык абал, элдин социалдык абалы, ушунун баары эми бизде мындайча айтканда, орбойрок айтканда жыргатарлык эмес да Кыргызстанда. Ушуну эмне оңойт деп ойлойсуз? Же кандай система оңойт деп ойлойсуз? Парламенттикпи, же болбосо президенттик система оңойбу, же болбосо дагы бир тиги бирөөлөр айтып жүргөндөй кыргыздын манасы пайда болуш керекпи, же Ататүркү пайда болуш керекпи, же системабы, же бир личностторбу? Эмне оңойт деп ойлойсуз ушул акыбалда? Менин оюмча азыр сен айтып кеткен баардык нерсе ишке ашса, биздин улуттук руханий баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды, деги эле коомдук баалуулуктарды, адамдык сапаттарды камтыган бир улуттук идеология калыптанып, ошону тутутуу, ошого тарбиялоо жөнгө салынса биринчиден.
бул туура эмес. Баары бир кандай болбойлу, кандай өнүккөн коом болбосун, ал лидерди талап кылат. Чынында көп жакшы сапаттарды камтыган элдин ичинде чыныгы абройго ээ лидерди талап кылат. Анан системанын өзү. Биз парламенттик системага өттүк деп айтып атабыз. Бирок иш жүзүндө парламенттик системаны таза ишке ашыруу азыр колубуздан келе алган жок. Баары бир президентте укуктар көбүрөөк болуп атат. Анын конституция тарабынан каралган укуктар эмес, өзү узурпациялап алган укуктар көбүрөөк болуп атат. Ал түздөн түз мен башкарам деген жок. Ошол биздин түшүнүк боюнча башкарылган система аркылуу ошол ишке ашып атат да. Мисалы үчүн жердештик боюнча, партияга тиешелүүлүк боюнча, Атамбаевка жакындык боюнча, дос туугандык боюнча, тамырлык боюнча, жердештик боюнча ошол принцип иштеп атат негизи. Эгер биз ошол түшүнүк боюнча иштебей, мыйзам боюнча иштесек, анда көп нерсени азыр ишке ашырып алмакпыз. Анан мыйзам жөнүндө сөз кылып калдык. Мыйзам негизи баарына бирдей болуш керек. Азыр коррупцияга каршы күрөшүп атат Кыргызстан. Бирок менин байкашымча баардык жеп ичкендер бирдей жоопко тартылган жок. Же майда болор болбос нерселерди жегендер, эми болор болбосо $200 ортосунда взятка алгандар, пара алгандар. Же болбосо президентке же анын бийлигине, анын системасына жакпагандар жолдон алынып салынып атат. Паракордук деген шылтоо менен. Негизинде ошол паракорчулукка, коррупцияга каршы күрөшүү деген урам менен президентке кедерги болгон күчтөрдүн бир канчасы жолдон алынып салынды. Бул туура эмес. Эгер биз коррупцияны түп тамыр менен алып салабыз десек, анда мыйзамдын алдында баарыбыз бирдей болушубуз керек. Жөнөкөй жарандан баштап, сугатчыдан баштап, же көчөдөгү жумушсуз жүргөн адамдан баштап, президентке чейин. Ошондо гана система иштейт. Ушул биринчиден менимче түшүнүк боюнча эмес, мыйзам иштеш керек. Экинчиден парламенттик системаны оңдош керек. Азыркыдай анархия болбой, өзүн билемдик болбой, президенттин да, парламенттин да уйган укуктары кескин чектелип, айкын чектелип, ар ким өзүнүн ишин аткарыш керек. Анан үчүнчүдөн бул маселе боюнча мен кичине жеке пикирим бар, бирок менимче ал көпчүлүгүнө жакпайт. Ошентсе да айтып коеюн. Менин уулум ал чет өлкөдө окуйт, кичинекейинен бери Батышта тарбияланып калды. Ал Кыргызстанга барып эмгектенсин дейт. Мен энелик кылып айтам: балам, Кыргызстанда азыр баардык жерде паракорлук. Көп акча бербесең жакшы жумушка орношо албайсың. Система ушундай. Жыла албайсың, өсө албайсың. А жерге кантип иштейсиң десем, балам айтат: мендей болгон ак ниет 1000 киши, 1000 жаш жигит кыздар, 10 000 жаш жигит кыздар чет өлкөдөн тарбия алган ак ниеттүүлөр чогултсак, биз Кыргызстанда оңойбуз дейт. А бирок мен азыр бияка келип алып, бул системаны көрүп ойлойм. Эски бийликке ээ адамдар эч качан бийликти бербейт. Анткени бийлик тек гана бийлик эмес, ал байлыктын дагы булагы болуп атпайбы? Ошон үчүн алар эч качан бийликти көзү тирүүсүндө бербейт. Негизи басып жүрүп, сүйлөп атса бербейт. Андан кийин алардын балдары өсүп келатат. Мен алардын балдарына каршылыгым жок, алар менин баламдай эле бала. Бирок алар байлык менен уурдалган байлыктын үстүндө чоңойгон балдар. Алардын баалуулуктары, алар Гарвардда окуса дагы өзгөрбөйт. Алар ата-энесиндей кала берет. Анан дагы бир чоң нерсе, абдан көйгөйлүү нерсе. Кыргызстан урагандан бери, Советтер Союзу урагандан бери 23 жыл өттү. Ошондо төрөлгөн балдар азыр жаш специалисттер болду. Алардын баары развод менен, пара берүү менен окуп бүтүштү. Ошентип эне сүтү менен паракорчулукту өзүнө сиңирип алган балдар башкача башкарабы биздин өлкөнү? Башкарбайт. Ошон үчүн мен кичине бул жерден пессимисттик көз карашты айтып коеюн. Системанын өзүн оңомоюнча
түп тамырынан оңой моюнча биздин өлкө алга жылыш болбойт, биздин өлкө өнүгө албайт. Бир эмес эки инкылапты баштан өткөргөн, анан эки президент качып кеткен ушундай бир изденүү жолунда Кыргызстанда жашоо дагы деле болсо баягы ойдогудай боло элек деп айтылууда да. Анан ушуга улайла дагы бир ушундай бир айтым. Кыргызстанда ушу 20 жыл ичинде бир 200-300дөй эле баягы саясатчылар бир тур оппозицияга, бир тур бийликке өтүп, ушундай секирип башкарып жүрүшөт ошолор эле депчи. Деги эле ушул көрүнүш, ушул тенденциянын өзү бул саясий мыйзам ченемдүүлүкпү Кыргызстанга мүнөздүү? Же болбосо чындап эле 20 жыл ичинде Кыргызстанды өнүктүрүп койсо боло турган мезгил беле? Кандай жооп бересиз? Негизи баягы биз көргөн эле 100-200 саясатчынын айланып жүргөнү бул мыйзам ченемдүүлүк. Анткени батышта дагы айрыкча партиялык тизме менен шайланган системада баягы эле таасирдүү партия, 4-5 партия, мисалы үчүн Германияда, Чех Республикасында деле 4-5 партия кайра шайланып, же болбосо оппозицияга өтүп, ушундай алмашып турушат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Кыргызстанда да мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок эмне деген суроо бердиң эле? Ушул мыйзам ченемдүүлүк нерсеби, же 20 жыл ичинде жетишерлик убакытпы? Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш баягы ошол эле 100-200 саясатчынын айланып жүрө бериши. Бирок Кыргызстанда албетте ошол эле саясатчылар менен Кыргызстан абдан кичине өлкө. Бир эле шаардын, бир чоң шаардын калкы. Анан бир жакшы жери жаңы эгемендик алганда бизде демократиянын потенциалы да абдан күчтүү болчу. Анан элибиз дагы абдан билимдүү эле. Ошол эки анан Советтер Союзунан калган экономикабыз да бар эле. Баягы агрардык, индустриалдык экономика болсо дагы дурус экономикабыз бар болчу. Ошол уютку менен өнүгүп кетүү мүмкүн эле толугу менен. Толук өнүгүп, азыр бутуна тургузуп, жакшы стабилдүү өнүгүп келаткан орто өлкөлөрдүн катарына жетүү мүмкүн эле. Бирок биз баягы башчыларыбыздын жеп ичүүгө жакындыгы менен, коррупцияланышы менен, анан кадыресе бийлик жүргүзүүдө тажрыйбасы жоктугунун аркасынан кесепетинен биз өнүгө албай калдык. Ошол шансты, ошол жакшы болуп турган шансты пайдалана алган жокпуз. Өнүгүп кетүү толук мүмкүн эле. Анткени уюткубуз жетиштүү болчу да. Баян эже, эми менин соңку суроом да, мына Кыргызстандагы системадагы ор койгон жерлер мага көрүндү деп атпайсызбы? Ошол эле жанагы жол эрежеси боюнча, ошол эле коррупция боюнча, ошол эле пара бермей, пара алмай маселеси бул жакта нормалдуулуу экен деп. Сиз эми ушул Прагада, Чехияда көптөгөн жылдар бою иштедиңиз, жашадыңыз. Анан сырттан келген адам катары ушул система менен карама каршы туруп, мындай ага аралашпай, кыйыр түрдө дагы, түз түрдө дагы аралашпай кете алдыңызбы? Мисалы үчүн пара берген жоксузбу? Же болбосо светофордун кызылы же жашылына карабай өтүп кете бердиңизби? Бул системага кандай? Туруштук бере алдыңызбы же сиз дагы кичине аралашып кеттиңизби? Кайсы Кыргызстандын системасында? Кыргызстандын системасында. Эми ачыгын айтсам, мен азыр кыска мөөнөткө келгендиктен жана көп ишти бүтүрүү туура келип тургандыктан, жеке өзүм жеке турмушума байланыштуу көп иштерди бүтүрүш керек болуп атат. Эгер мен ал иштерди бүтүрбөй кетсем, мен мунун баары эмки жылга же андан аркы жылга калат. Ошондуктан бул системага бир жумшактап айтканда баш ийүүгө туура келет экен. Анткени принципте турсаң жылбайт экен иш жылбай тура берет экен. Ал эми буга каршы мүмкүн тарбиялык жактан, педагогикалык жактан, мүмкүн философиялык жактан туура эмес чыгар, бирок менимче
ушул коррупцияга алдым жуттумдукка каршы күрөшүү үчүн катуу чаралар керек, абдан катуу чаралар керек, кескин чаралар керек. Мисалы үчүн Грузиянын мисалын карагылачы. Мен грузин коллегаларым менен да сүйлөшүп көрдүм, радиодо баягы Саакашвили жаңы бийликке келип реформаларды жүргүзө баштаганда. Алар эми кантип жетиштиңер ушуга кыска мүнөттө десем, алар айтышат, мыйзамсыз курулган үйлөр, документтери туура эмес үйлөр, ресторандар, кафелер, алар менен бул чоңдун кафесиби, депутаттын ишканасы, аны менен бул көп эсептешкен жок дейт. Туура эмес курулган же туура эмес жерге курулган, документсиз курулган үйлөр, имараттар эртең менен келсе кожоюну ордунда жок. Сүрүлүп ташталган. Ал кайсы сотко кайрылбасын, ошо мамлекет тарабында болот мыйзам. Анткени документтери жок. Ушундай бир баш ал десе, бөрк ал десе баш алган методдор менен иштептир да. Менимче бизде да катуу чара керек. Бирок ушул жерден катуу чара болгондо дагы майда чүйдө же бирөөгө кедерги болуп аткан кишилер эмес, баардык кишилерге карата катуу чара көрүлүш керек. Анан полициянын реформасында бизде баягы биз күнүгө эле айтып деп атабыз, телевизордон көргөзүп атат, гаибиз пара алып атат деп. Аларда болсо бүт кызматкерлерди бошотуп жиберген, баардыгын, генералдан баштап катардагы милиционерге чейин бошотуп, кайра алган жумушка, кайра катуу тест жүргүзүү менен, аттестация жүргүзүүнүн арты менен, анан личный составдын чоң бөлүгү, басымдуу бөлүгү жапжаңы кадрлар менен толукталган. Аларга жакшы айлык берилген. Эми ал айлыкты жоготпош үчүн алар иштейт, ак ниет иштейт. Менимче бул системаны жөнөкөй тарбия менен өзгөртүү ондогон жылдарды талап кылат. Бизде убакыт жок. Системаны өзгөртүш үчүн радикалдуу чаралар керек. Баян эжанда бизге ушундай ачык сөзүңүздү, ачык ойлоруңузду айткан үчүн мен ыраазычылык берем. Чоң рахмат сизге.